Кыргыздын мыкты кайбактап отурасыздар. Силерди мен кантип таң калтырам, эмне деп айтарым деп ойлонуп атам. Төрүбүзгө нарктуу киши келгенден кийин мен наркыбыздан баштайын деп турам. Бул кишинин өмүр жолун, ырларын, эмгегин кантип кыргыз наркы менен жогорулушуп калганын, аралашып калганын. Кыргызда мен ушул жакка келатканда 4 записка келди. Ушуларды айтып берсеңиз деп. Анатай агабыздын бул окуяларга кандай тиешеси бар деп. Таласта Үмөт деген молдо болгон. Сезимтал, санжыра жыйнаган, сөз жыйнаган, наркты атадан балага узатып айткан. Ошол кишинин 100 жигит деген окуясы бар. Бул 100 жигиттин окуясы Анатай Өмүркановдун чыгармаларынын көбү менен түз байланыштуу. Жоокерчилик заманды жада казак кадымдары дагы алабатанды көтөрүү чокка тап берген кыргыз элин ичинен иритип жеңбесек болбойт. Эгер ичинен ирит албасак, боор көтөрүп калган 100 баласын уурдап келгиле дейт экен. Оор заман боор көтөрүп калган 4-5 жаштагы эркек балдардын баарын жыйып туруп душмандары уурдап кетет экен. Ошолган кыргыздан уурдалып келген 100 баланы аттан түшүрбөй, жалаң гана өлтүргөндү үйрөтүп, чакканды үйрөтүп, согуш өдөрүн үйрөтүп, жаа тартканды үйрөтүп, мерес кылып тарбиялашат экен. Баягы 100 жигит тегеректин баарын чаап кырып, талкалап, баягы хандын аймагы кеңейип өсөт экен, кенелип өсөт экен. Улам жерлери көбөйүп отуруп, эми кыргыздарды ала турган мезгил келди деп, баягы кыргыздан келген 100 баланы тарбиялап, кыргызды көздөй аттандыра учурда даярданып турганда кыргыз калкына кабар келип жетет. Бир жылкычы көрүп калган экен, баягы 100 жигиттердин бирөөсүнүн атка мингенин. Ошондон шекшип калыптыр, булар кыргыз экен деп. Жылкыда желке жал, орто жал, анан ыйык жалдап коюп, кыргыздын балдары, кыргыздын жигиттери ыйык жалды карама ат үстүнө өтүп минишет экен. Ошондон шекшип кыргыздар чогулуп, ошону көрүп калган киши айтат экен, мен көрдүм буларды. Ыйык жалдан карама аттын үстүнө секирип минди, бул баягы биздин балдар болуп жүрбөсүн дегенде чуртак сакалдары жакшылары чогулушуп 3 тозок кыладык. Биринчи тозокто баатырлар, найза энген, ок жонгон, балта шиктеген, беттеген жагынан кайтпаган азаматтарды коюлган дейт экен. Кыргызып, балким элде токтотуп калар дейт экен. Экинчи тозокко ошо балдарын алдырып ийген апаларды, эжелерди, карындаштарын, айылдарды коюлган дейт экен. Үчүнчү тозокту мен анан кулагыма кышырлап айтам дейт экен. Учур берип, баягы жигиттер ат коюп кыргыздын аймактарын көздөй жөнөгөндө биринчи тозокто ташын талкан кылып чыгарып өтүп кетет экен баягы 100 жигит. Экинчи тозокко келгенде өстөрү төрөгөн энелердин баарын баштарын чаап, колдорун шырый чаап, талкала өлтүрүп, кырып өтүп кетет экен. Үчүнчү тозокко келгенде кыргыздын комузунун үнү, акындарынын ыры, кыргыздын манасы күпүлдөп айтыла баштайт экен. Айтыла баштаганда баягы жигиттер диндароо болуп, кыргызга кыргыздын манасы, комузу, ыры кан менен өтөт. Аттарынан диндароо кулап түшүп, баштарын ыкчып, эмне кыларын билбей, баары тең жөө, кылычтарын сүйрөп, найзаларын таянып, арасынан бир кайлап туруп, кайрат тарып неткеде жигиттер кеттик артка деп туруп, өздөрү тарбиялаган калмактардын баарын кырып салып, анан кайра келатып, денесинен башы кыйылган энесинин башын этегине салып алып, өлгөн аялдардын арасынан энесин издеп,
Бирөөсү болсо колу чабылып калган энесинин колу ийине чаптап, бирөөсү болсо чырылып калган эмчектен алып аткан сүттү жатып алып кайра эмгилеп жер чапчы ыйлап. Баягы жүз жигитибиз ошентип касиеттүү ырдын, касиеттүү күүнүн Манастын күчү менен элине келип, Кыргыз мамлекети ошондон баштап түптөнүп кеткенде Үмөт Молдобуз айтты. Анатайым Нуркановдун эки томдугу колго түштү. Окуп чыктым аябай кызыгып. Ырынын баарында бу киши ынтымакты тазалайт экен.